Балыкты кимдер кырып койду? Балыкты жана электроудочка менен эле кырып койду да, адамдар эле кырып атпайбы? Болду. Жаза айтканда бул жакшы жем экен да болчу. Эми токмокто деле мисалы үчүн аябай балыктар кырылды, ошол эле бир жерден ору чыкты, ошол жайлы да барначы баштан. Бекте экөөндө биригип бир 5000дей бар да. Асты 4 грамм 5 грамм болуп калды да. Бул ошондо канча айда чоңоюп атат азыр? Бул жакта болсо 2 малек бар балык. Ассалому алейкум. Байке кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Менин атым Болот. Меники Алтынбек. Таанышканыма кубанычтамын. Мен өзүңүз көрүп атасыз, балык боюнча департаментте буга чейин кызуу талкуулар болду. Анан Токтогул районунда балык боюнча, балык чарбазы боюнча кандай өнүктүрүү болуп атат деп, анан мен билем, Торкен айылында эң биринчилерден болуп сиздер иш баштагансыздар. Эгер мүмкүн болсо бир чекесинен ошону айтып берсеңиз, кандай кыйынчылыктар бар, кандай азабы бар дегенде, анан кандай кирешеси бар, Токтогул эли бул менен окат кылса болобу, келечекте бул бизнес катары кандай багыт болот? Биз могу секти жана ФАО деген эме келип багы ассоциация болуп курулуп кылганбыз да мынучу башында бир 15-тей бала. Анан кийин могу эменин каражаттарын ошолор эметкен, мындай. Эме жагын которгон да мындай. Материал жагын беришкен да. Калганы биз өзүбүз иштеттик ошол балдар. Бүт өзүбүз салдык могу. Демек 15 бала ассоциация түздүңүздөр, өзүңүздөр кичине каржы чыгардыңыздар. Ошентип 8 бала иштедик бу жерде. Анан 8 бала иштедик. Баа биринчисинде эме кылдыкпы, билбейм, мисалы икраларды алдырдык да, Даниядан алдырдык. Даниядан. Даниядан алдырдык. Мисалы үчүн бир 50 000 алдырдык, бир башында бир 50 000 алдырдыкпы, ушундай алдырдык да. Эсимден чыгып кетти, мага бир 5-6 жыл болуп кетти да. Ал өлдү. Торпокторун сатты балдар, кээ бир балдар. Торпокторду да саттык да. Ал дагы эч эметпей койду, анан бул цехти почти жаап эле кетип калганбыз 1 жыл. Бул идея эмнеден жаралды? Сиздер ушуга кантип келип калдыңыздар, ушу балык өндүрүүгө? Бул идеяга Артур Эгембер дейт. Ошол эмеден сүйлөшүп ошо эмелерди алып келди да. Биринчи эмнеден баштаганбыз. Эң биринчи кайсыл курулду? Анда бир чекеден көрсөк. Жок, эң биринчи эчтеке курулган жок. Эң биринчи мынакты эле яманы казышкан балдарчы. Анан ал жарабай калды. Анан кийин бияка өттүк. Жана ФАО деген келди, эки жагын бүт карап, мына суу кандай болуп, суулар текшерди келип. Суулар текшерип, икра өндүрсө болобу, болбойбу кылып көрдү, болот экен. Анан ошону бүт диагоналдан атып, тетип өйдөдөн кандай суу кириш керек. Анан муну биз кирпичтен тургузуп, могу цехти курдук. Ушуну курдук. Бул өзү эме сазан, анан табысталып жана амур чыгара турган гана цех болчу булчу. Биз кийин болбой эле моундайларды жасап, ону турбайбы актарчы могулар. Ушуларды жасап, кутучаларда, могу эмелер, муногулар, мунуларда турбайбы? Икраны ушундан өндүрүп чыгарып көрсөк, өндү индира. Эме. Өндү. Ооба. Малек өндү. Ошол Даниядан алып келген икраны ушуга салып, сиздер багып, аны эмне менен бактыңыздар аны? Аны биз жем сатып алдык, жана Европадан жем. Нөлөпкө деп коет, сондан баштап сатып алдык. Бирок аябай кымбатты алчы. Мага чейин кыйналдык, акчабыз жок, тиги болдук. Азыр ошондой бул жакта икраларыңыз кичине барбы? Азыр биякта малектор бар. Бул Испаниянын малегу. Азыр көрсөк болобу? Ошону бир сыйра көргөзүп, анан айтып бере берсеңиз. Өзүңүздөр баягы народный рецепттер менен баккан учурлар болдубу сиздерде? Кандай народ? Жанагы буга чейин айтып калышчу эле го. Жумуртканын сарзы менен бактык деп. Ошолордон айтып берсеңиз. Мен ага чейин бейикте мулар бөлөкчө болчу, мулар жок болчу. Мынекте өнчө бир эмелер болчу. Бейикте колба туруп атайын, сазандыкы. Сазандыкын мен ток менен улап, сууну бир температурада эме коюп алып, печке дейм почти. Ошондой коюп, суунун температурасын алып келип, ошо мен нере сазан чыгардым. Сазан чыгардым. Артур сазан чыгардым. Сазан аябай жакшы чыкты. Бирок аны бакканга бизде эме жок экен да. Жемге акчабыз жок, каражат жок да. Аны айла кетип калганда бир пакетти мен көлдүн аны көлбейт болчу. Апарып чөктүм. Анан апара алган жокмун, анан шейектен турба киргизип, анда моолар жок болчу куруктар. Ошекке турбаны улап алып, анан сазандарды кое бердим. Эми сиз ошону бага албагандыктан ушундай айла жок жолго бардыңыз да, агызып жүрүп. Анан ал өлүп калгандан көрө агызып жүргөн жакшы болчу да. Азыр могул малекторуңуз канча жашта? Азыр бул малектор эме болуп калды. Бул 3 грамм, асты 4 грамм, 5 грамм болуп калды да. Бул ошондо канча айда чоңоюп атат азыр бул малектор? Бул икрадан бир 10 күндө, икра жакшы болсо бир жумадан ашып да чыгат. Анан кийинки могу чоңойгон мына азыр 3 ай 4 ай болот.
Анда икрадан баштап 3 айда ушундай 4 айда ушундай, 3 айда ушундай болду да. 2 грамм болду. Ооба. 2-3 граммдыктар бар арасында. Бул эми баягы кээ бир бар да, жемди жакшы жейт, кээ бири слабый болуп калат да. Анан слабыйлар өлөт. Буларга азыр жанагындай эле корм берет экенсиз да? Ооба, азыр мен жана корм берип атам азыр жана. Европанын кормунда жакшы корм. Азыр баш аягы бул жакта сизде канчадай сан бар? Азыр биякта эми баягы 100 миңге алганбыз икраны. Анан азыр ар бир могул чараңызда 25 миңден экен да? жок, мында азыр 25 миңден чыкпайт. 10 миңден бар, 15 миңден бар, тиянды да бар да. Анда мүмкүн болсо тигил жакты да көргөзүп койсоңуз. Андан сыртка канчадай? Биекте экөөндө биригип бир 5 миңдей бар да, тиянда бир 3 миңдей, бияында бир 2 миңдей ушундай бар. Жашы анан килограммы канчадай болуп калды? Азыр мунун асты 2-3 килограммга жакындап калгандары бар, эми 2 килограммы бар. 2 килограммдан жогору да кыскасы. Сыр болбосо булар канча айда ушу 2 килограммга чейин жеткире алдыңыз? 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан ашты. Кышы жайып агып атасыз. Жемди сатып алып Жемди сатып алып келип багабыз. Кайсыл жактын жемдери сиздин? Европаныкы. Мисалы үчүн каптары бар. Каптары барбы? Ошо каптары болсо. Жана скритинг дегендер да. Алтынбек мырза, азыр буну сиз кайсыл жака сатасыз ошондо? Муну азыр элге эле эметип атам. Ички эле талап кала, Ички эле талап кала сатам, келип алып кетишет. Жакшы. Келечекте өзүңүздүн иш пландарыңыз кандай? Чоңойтуп, бир Кыргызстандын ичине, же болбосо сыртына экспорт кылганга мүмкүнчүлүк кандай дейсиз? Биринчи Кыргызстандын ичине ушу балыктарды биринчи жакшы багыш керек да. Даамдуу кылыш керек да, жемдин жакшысын бериш керек. Азыр мынага биз 210 сомдук жем берем. Килограмм 210 сом. Килограмм 210 сом. Тешигинен алып. Мына ушул жемден чачат экенсиз да? Анда бисмилла деп чачып көрөйлү анда бираз. Онеге чукалдым. Бул өзү эмнеден жасалат? Ушуну сизде маалымат барбы? Мен муну угуп жүрөм, мен баягы рыбный муха деп коет экен. Балыктар жасашат. Сөөгүнөн, ушун көмөдөн жасайт экен да, бул жакшы жем экен да бул. Балыктар шустрый, анан жондору жылтырайт го. Балыктар жакшы, суу тасы жакшы да бизде. Эми бул жемден сырткары дагы бул жерде агып келген бир нерселер жешеби же жалаң ушу жем мененби? Жана бакаплавтар бар да, сууда өзүндө дагы корм бар да. Ошондон жешет. Сизге эми кыйла бир аз арзаныраак айлангандай экен да, чем бөлөк көлмөлөргө караганда. Эми бул эме да, мисалы үчүн Токтоолдо балыктар 700-800төн болот атпайбы азыр? Мен азыр муну 500төн эле сатам ба, айылдагы эми элдер да жесин деп. Ишкерлерди, биздин жашоочуларды ойлондурганчы, дал ушул форели биздин флора и фаунаны жеп коет, бөлөк бир балыктарды жеп коет дейт, коркунучу бар дейт. Ушуга кандай жооп берет элеңиз? Көлдөгү балыктарды кырып атат дейт. Ушуга кандай жооп берет элеңиз? Эми мен болгонун айтып берейин сага. Булар өзү кичиник да буларчы негизи. Бул форель деген бүт эле ошондой болот да. А биздин көлдө өзүндө эле форель бар да. Севанский форель бар, Ысыкульский форельдер бар да биздечи. Андалар баарын кырып коймокто. Мына булар деле өзүнүн немесин эле жейт булар деле. Бул аябай эле кырбайт. Балыкты кимдер кырып койду? Балыкты жана электроудочка менен эле кырып койду да. Адамдар эле кырып атпайбы? Тор салгандар. Мисалы үчүн булуңдарга барса толстолобуктар бар да. Толстолобуктерди көрөп дагы ошол жерге салса, мисалы 10 толстолоб жүрсө, а жерде бир миллиондой жол, бир 500 миңдей эме жүрөт да, малек. Малек өзү жээкте жүрөт да, терең бара албайт да. Токту салгандан эле өлүп калат. Эмне үчүн азыр балыкчылар 4түк же 3түк тор салса, толстолобтун баласы түшпөйт? Баласы өлүп калган. Кырып койгон. Ичинен кырып койгон. Демек форель эмес, адамдар эле кырып атпады. Адамдар деле кырат. Дагы бир суроо да. Буга чейин өзүңүз уктуңузбу? Токмокто канча деген ушундай Акманын боюнда баккан көлмөлөрдө балыктардын баары кырылып калды. Ишкерлер ушундай ызылдап, чырылдап департаментке арызданып жүрөт. Эми азыр биздин өйдө жакта дагы ушундай балык көлмөлөрдү уюштурабыз деп бел алды да, Советте, жада калса билбейм, толукта да ушундай уюштурушу мүмкүн да, форель балыгын багабыз деп. Ошолордун оорусу жууп келе турган болсо, же болбосо ушул жаатта кандай ойлоносуз, кандай иш алып барыш керек? Эми Токмокто деле мисалы үчүн аябай балыктар кырылды, ошол эле бир жерден оору чыкты, ошол жайлы да барначы баштан. Мисалы үчүн бизге деле азыр мына Торкенге
балыкты багып атышат азыр. Башташат да эми барды балыкка кызыгып атат. Бул балыктын деле кыйынчылыгы көп аябайчы, муну кээ бир оңой ойлойт. Эми мисалы үчүн айыл өкмөт мисалы үчүн жер берсе, мисалы үчүн расстоянияны карап туруп берсе да, жердичи мен бербесин деп айтпайм. Баксын, иштесин, байызын. Ошол баарыбызда болсо, ошончолук бизден чыгаса, чет мамлекеттен чыгат. Экспортко мүмкүнчүлүк болот. Анан ушуну баягы өзү жердин аралыгын карап, расстояние сактап туруп берсе, балыктычы. Ошол Эгерде аралыктары нормада сакталган болсо, балыктар жакшы болот экен. Анан кийин балык тап келгенде, мисалы үчүн, мына бизде цех турат. Мына биз менен деле балык чыгарып бер деп эмесе болот. Мына Токтогул районунун эмесине биз чыгарып беребиз. Жашоочулары. Объемуңуз аз, бирок чыгарып беребиз. Объем аз, чыгарып берем. Эми кичине объемга да көтөрүлөм да кийин ошону чыгарып бергенден буюрса Кудай калып. Эгерде Токтогулдун жигиттери, же болбосо бөлөк райондун жигиттери балык багат элек, сизде икра барбы? Иштешем, же болбосо ушул тармак кандай, консультация бериңизчи десе, сизден жооп кандай болот? Мен берем алардан, эмне аямак болом мен. Алар деле ачык бардык, бүт эле ачык. Мен азыр бул учурдан пайдаланып, эгерде мени көрүп калган ушу каналдын катталуучулары, биздин Токтогул районунун тургундары болуп калса, икра сатканга сизде мүмкүнчүлүк бар экен да? Мүмкүнчүлүк бар. Аябай көп дей албайм, эми аз да. Менде азыр эме таарда. Икра мисалы чыгарышым, мен мисалы 200 миңди чыгарышым мүмкүн. Андан ашык чыгара албайм да. 200 Деңиз албайм да. Бир жылда 200 миң. Жок, айда. Мисалы үчүн 1 граммга чейин 200 миңди чыгарып бергенге кудурет бар да. Мисалы үчүн 4 айда 1 граммга чыгарып, тигинкин кетирип, кайра кийинки бөлөк заказды аласа. Бирок бул күндүн сентябрдан кийин да, сентябрь айлары чыгарышың керек. А уже могу жазга мал майларда болбойт. Анын күн ысып кеткенден ал балык кыйын. Өлө берет. Токтойт, өлөт. Өлө берет, Өлө берет. Мына достор, эгерде балык багам, кызыгам, ушуну өнүктүрөм, ушу менен кичине киреше табам, үй бүлөм багам десеңиздер, Алтынбек акеге кайрылып өрсөңүздөр болот. Мен азыр байланыш телефонунда калтырып коем. Бул жакты кичине көргөзсөңүз, бул жакта кандай чарбаларыңыз бар? Бул жакта болсо 2 малек. Малек жанагы 2-3 жашта болчу. Азыр булар канча жашта сиздики? Булар баары 1. Бардыгы 1. Бардыгы 1 эле. Тигил жактагы деле 1. Тигил жактагы бул бүт эле 1. Анткени бөлүп бакпаса бул бир жерде камап өлүп калат булар. Кислород керек булар. Ошон үчүн бөлөбүз, балыктардын баарын олорго бөлүп, кислородду тең бөлүп чоңойтабыз да. А бир жерде тыгылып калса өлүп калат балык. Азыр бул температура, кислород деп калдыңыз. Канча нормалдуу болуш керек буларга, бул балыктар үчүн? Азыр бул температура бул 13 градуста турат мына. Плюс 13. Плюс. Минус жок, суук да, мустак. Минус тоң калат да, плюс 13. Плюс 13, плюс 13. Плюс 13. Плюс 13 да. А дем ала турган кислородчу, анын көлөмүн билесизби канча? Азыр анын көлөмү азыр өткөндө мен текшергем, тетак 11 да, 11. 11 ушундай да, тияк 8 ушундай. 11-8. Билсе, ушундай болот да булар, өнөп берет. Өлбөйт да. Эми барат азыр кичинеден арадан чыгат, 1ден, 2ден, 3ден, ошентип эле өлө берет. Азыр анткени күн жылып кетти. Мен азыр могул технологияңызга бир аз мындай бир чети сыймыктанып атам, бир чети таң калып атам. Өзүңүз жазадыңыз беле, могу идиштерди жазап, же сизге бирөө үйрөтүп кетти беле, жанагы Финляндиядан келди деп атпайсызбы? Же бөлөк ишкерлер үйрөттү. Буларды каяктан? Жок, буларды көрдүк. Башталыш эле. Буларды көрдүк. А могуларды бүт эме кылганбыз. Куйдуруп алып келгенбиз. Куйдуруп алып келип анан кийин койдук. Азыр эми аларга койдурдук анан. Өзүңүз түрдө эле жазай турганга. Өзүбүз эле жазсак болот. А тиякта өзүбүз жазабыз, тияктагыларды, тур эмелерди. Бу эмелерди өзүбүз салдык, өзүбүз менет кылдык. Өзүңүздөр кылдыңыздар. Эми эгерде инвестиция келе турган болсо, сиздер коркпой эле алып, коркпой эле көбөйтөт белеңиздер? Жардам бере турган, кредит бере турган болсо. Анда сонун болот да. Коркпой эле көбөйтмөк. Коркпой аласыз. Коркпой эле алам. $1,000,000 берсе $1,000,000 да аласыз. Ал эле бүттүгүн салып, кемейтип алып туруп эле кайра ушуну чыгарып эле ошо менен эметөрмөк. Гөл жөнүндө бир сөз айта кетиңизчи. Токтогул көлүнүн перспективасы кандай? Бул Токтогул районунун элин багалабы, мүмкүнчүлүгү кандай азыр көлдүн? Сиз бул балык жаатында жүргөн инсан катары айтып бериңизчи. Эми Токтогул көлү эгер мурункудай болуп тура берсе, анда эчтеке кыла албайт мисалы үчүн. Токтогул көлүндө балык жок, түгөндү, бүт кырылды, өлдү. А Токтогул көлү ушу менен тура берчү болсо,
Bizde mal эчтеке кыла алат. Эгер монтип инвесторларды киргизсе, ошолордон мындай налогту Токтогул районуна баягы төлөп берсе тигилер көп акча да мисалы баягы. Син өнүгөт да мисалы. Өздөрү үлүшүн берсе, элдин үлүшүн. Элдин үлүшүн бериш керек да. Азыр садок боюнча түшүнүк аз болуп атат да, сиз мына көлмөлөрдө багып атасыз да. Эгерде жанагындай 30 000 долларлык садок, анын ичине баккан икра, же болбосо көлдүн жээгине ишмердүүлүк жүргүзгөнгө оюңуз кандай? Деги ушул өзү туурабы, туура эмеспи? Бул жаатта кандай ойлоносуз? Эми көлгө эгер балык садокко чыкса да болот. Эми азыр көлдүн кандай жерине чыксаш керек мисалы үчүн? Көлдүн бардыгына жерине чыга бербейсиң да. Биздин көл токтоп турбайт да бир жерде. Кетип калат. Өзү форель тунук жерде болуш керек. Анан мустагыраак жер болуш керек. Анан жана көп да толкундар болбош керек да мындачы. Эгер мен неме кылса, мисалы үчүн жанда акча берсе, мен деле бир жерден неме алып, мына өзүм чыгарып атам. Чоңойтот болчуңуз. Чоңойтот болчум. Мен даже балыкты бар салып, мен өзүм айылымда балдарды бар ошеке, мына балыкты карагыла, ушундан акча тапкыла демек. Жумуш менен камсыз кылып, Кирешенин булагын көргөзмөк экенсиз да. Анан мен азыр өзүм эмете албасам, мен каяктан эме кылам, мен өзүм акча таба албайм. Азыр эми могу ишмердүүлүгүңүздө канча компания калды? Башында 15 ассоциация түздүк дейсиз. Азыр канчадай киши иштешип атасыздар? Азыр баягы балдар бар, бирок алар өзүнүн жумуштары менен жүрөт. Азыр бекте биз 3 эле бала иштеп атабыз азыр. Кирешени бөлүшө келгендечи? Кирешени азыр аябай деле бөлүшөлекпиз, баягы ичкенибизге, жегенибизге майда баскан турганыбыз болуп атат. Калганы бүт эле ушул здание куруп алалы, биянада салып алалы деп атабыз. Дагы эмнеге да үчөөнү куруп алалы деп атабыз. Андан кийин ошолорду куруп алгандан кийин анан дагы келсеңер анан кийин мен мынча кылып атам, мындай кылып атам деп айта алам да. Азыр айта албайм. Азыр менин түшүнүгүм боюнча, сүйүнгөнүм боюнча 15 ишкер Кудай буйруса даяр экен да сиздерде. Ооба. 15 ишкер даярдап коюп турсуздар да сиздер, ушу балык жаатында. Эми ошондой балдар бар да иштеген бу жерде. Андан кийин азыр өз жумуш менен кетип калды. Бектен эчтеке кыла албаса, эчтеке таба албасак, анан кийин бекте калдык да. Бекте мисалы үчүн мен калып калдым, Артур калды. Анан дагы бир бала калды. Эми жакшы инвесторлор келип, жакшы мүмкүнчүлүк болуп, мамлекет кредит берем десе, Кудай буйруса колдонот экенсиздер да. Ооба. Анан жана жем боюнча айтып калбадыңызбы? Бул жакта бир жемканада курганбыз деп калдыңыз. Ооба. Ошол жаатта да кандай ойлорду, иштерди ишке ашырып атасыздар? Эми биякта жемкана турат. Ал сазан анан кийин эмеге деп чыгарасың да, жана сазан, амурлардын гана, талсалоптердин гана эмесин чыгарасың. Форельдикин чыгара албайсың бияктанчы. Эми анын деле азыр тегирмени жоо бир жеке барып коюп койгонбуз, чоң тегирмен бар да ошол жактачы. Аны эми эптеп аны бияка алып келсек, ошондо эле алып келгенге каражат жок жатты да. Эмне эмелерин курдук, мына трансформация эме келди беке, трансформатор. Электр энергия менен камсыз болду. Ошо менен келди. Эми алып келсек, элдин жемин тартабыз отабыз. Мал салына жем, жана комбикорм кылып ушундай кылып чыгат да, бул ысытынан чыгарат. Андан сырткары балыкка дагы. Анан жана сазан багабыз отпайлы эми биякачы. Сазан талсылып болсо анан кийин чыгарабыз. Анан элдер да бияка сазан бакса, аны ага да жем чыгарып беребиз аларга. Алтынбек мырза, анда бизди көрүп аткан токтогулдук жердештер дейилчи, жердештерге, кыргызстандыктарга кандай кеңеш айтат элеңиз? Балык өстүрүү өзү кирешелүүбү? Балык өстүрүү. Коркпой эле өстүрө керекпи? Болот өстүрсө. Кандай кеңеш айтат элеңиз? Эми өстүрсүн балык. Иштесин, менет кылсын, көрүшсүн. Мына мен көрүп эле келатам, мына 6-7 жыл болду. Эми Кудайга шүгүр эми азыр. Менети кайтат. Менети кайтат да. Ишиңизге мен багы финансы жагынан болот экен да, көбүнчө мурун мына биздин мына аларды айта кетсем болот эми чоң башчыларыбыз деле ушундай эмелерди караган деле жок да. Эл өзү менен өзү жашап атат да, негизи. Туурабы? Колдон колго курап акырындан келатырсыз да. Эгер ошолор багы 7% деген акчаларды берсе, ылык, аларды берсе биз эмгисе может бөлөкчө болуп кетет элек. Андай берилген жок да бизге. Бизге эмне чоңдор келет, только балык жеш үчүн келет. Анан кийин эки жакты карайт, кээ бирлери келет. Сенин бериң мындай экен, тиңдей экен деп келет. Болду ошого. Байып калсаң бөлүшөйлү деген келе даяр. Ооба, ошого да. Жеш керек, анан кийин алыш керек деп эле келет. Анан мындай берели кой, ушул бутунан туруп келсин. Анан бул дагы кандай кылат, анда көрөбүз деген. Жумуш жорун түзсүн, байызын, завод фабрикачысын дебейт, Жок, андай жок да бизде. Алтынбек мырза, ишиңиздин баардыгына Кудай буйруса мен канааттандым. Өркүндө бериңиз, өсө бериңиз. Өзүңүз айткандай булунга чейин алып, Торкен элин баарын, Токтогулдун элин баарын баккан бир даражага чейин чыгыңыз.
ишиңиз ийгилик. Эми кээ бир элдер бар да, түшүнбөйт да, бул кээ бир ойлойт, мисалы үчүн, буларга миллион деген акча келет деп кээ бир айткандар болуп атат негизичи. Силерге миллион деген акча, миллиондор келет, силер жыргап атасыңар деп. Эгер миллиондор келсе мен ушинтип жүрөт белем мен. Мен алдымда турган кебетем ошол, иште мына бала чакам менен ушул жерден Экспортко чыгып бул жакта фуралар болуп сатып атмаксыз. Особнякты куруп атмаксыз. Мен көрдүм бул жерде азыр бир аз жашоо кылат экенсиздер, э? Ооба, бийикте жашайбыз. Рахмат, ишиңизге ийгилик анда. Достор, өзүңүздөр баардыгыңыздар балык чарбага күбө болдуңуздар. Кыргызстанда 2700 көл бар. Эң ирилердин бири Токтогул көлү. Сиздерге дагы кызыктуу, пайдалуу кеңештерди, видеолорду тартып чыгарып берип турам. Сак саламат болуңуздар.